эфир. Биздин борбордук аянтыбыз. Биякта баарыбыз эле Манас тигинде болуп калыптыр, Манас мында болуп калыптыр деп айтып, мына канча деген биздин жарандарыбыз ушуну көп айтып келебиз. Бул монумент боюнча Манастын монументин бияк көргөзүп койду. Чын-чынына келсе мына карагалачы кандай болуп калды. Бул деген сонун нерсе да. Карагалачы кандай сонун, азыр мен бурайын. Карагалачы кандай момдо болуп калды. Мына момдай биякта биздин желегибиз турат. Аянттарысыңар сонун болуп калыптыр. Карагалачы кандай красота. Вот эми памятник десе, момдай сонун эстелик десе болот. Карагалачы кандай сонун эстелик болду. Ай, красота. Көптөн бери эфирге чыга эле келем, карагалачы. Подсветкасы менен. Ай, кайф. Мощно. Бияда биздин желегибиз желбиреп атат. Яктай көл Манас деп. Карагалачы. Вот эми красота болду, красота. Действительно, карагалачы. Караганга просто приятный, да? Кандай сон, да? Ай, блин. Вот мага жакты мол. Молодцы. Молодцы просто. Жакшыны жакшы деш керек. Жасап аткан жасап атат деш керек. Туура эмес эметип атса, туура эмес деп айтыш керек. Мен муну ойлойм. Бул мындай жетканда биздин Кыргызстаныбызда 10 жылдан бери болуп аткан белектер өсүшү. 6 киши эфирде болуп атабыз. Сонун болуптур. Мощный болуптур. Момдай менен. Могу жерде кыргыздын оймо чиймелери вообще кайф. Сонун болуптур. Реально сонун болуптур. Көркү ачылды, биздин Алат аянтыбыздын көркү ачылды. Оймо чийме. Вот это да, молодцы. Кандай болбосо, онга жакшы баа беришибиз керек. Анан тигинге окшоп калыптыр, Соромбойго окшоп калыптыр, мунга окшоп калыптыр деген вопростор. Бул Манасты, өзүнүн Манасыбызды эч ким көргөн эмес да. Бул ар бир скульптор өзүнүн оюндагысын жасап эметип атат. Эч кандай эч кимге окшошпой эле. Мына вот это красота. Алейкум ассалам, Азат, кандайсың? Азатчик келип билип койбойсуңар, братаныңар кандай деп. Карабай койдуңар го. Мощно болуптур, Азат, карачы. Желегибиз желбиреп. Манас атабыздын кандай сонун болуп калыптыр. Жанат, привет, как дела? Давно в эфир не выходил в прямой. Решил в прямом эфире побывать. Желег.
Да, гуляю. Өзім эле. Жалгыз жүрөм. Не кылам? Бойдок кишиге айле жок экен да. Сонда желбиреп атат. Жакшы деш керек. Чын-чынына келсе баягыдагы стат Госкомстаттан алганбыз данныйлерди. Мен Питерде Невский конференцияда выступление кылганда именно ошо социология программалар боюнча абдан чоң программа эме болгон докладым. Ошол докладты даярдап атканда мен ошол социология докладында Питерде мен обязательно социологияны айтып чыктым, стат данныйлерди алдым. Сравнительный мындай таблица алгам. Ошол сравнительный таблицада Кыргызстан боюнча мурдагы президенттер башкаруусу өткөндө бүт президенттер социология программаларына, социальный программаларга 7% ВВПдан гана бөлүнүп чыккан да. Азыр мына биз мен ошо докладдын астында бүт сравнительный таблицаны кылдым. Бүгүнкү биздин бийликтегилер бүгүнкүнү 25,33%ке чейин социальный программаларга бөлүнүп атыптыр. Бул ошол эле социальный программа жолдорду ремонттоо, государственный ипотечный компания, анан кийин могу спортивный ареналар, андан тышкары спортивный ареналардан тышкары эмелер больницаларды ремонттогону, жаңы больницалар салганы, школдорду салгандары, ошолордун баары чын болуп полностью карып изилдеп чыккан. Ошон үчүн бул азыркы бийликтегилердики 25%тен 33%ке чейин социальный программаларга бөлүнүп атыптыр акча. Бюджеттен бөлүнүп атат. Ошолордун баарын жасап атышат. Азыр болсо биякта кээ билармандар чыга калат. Билармандар чыга калып туруп, бул деген жөн эле калп, кана больница, кана эме. Көзүңөрдү ачыкла, ачкиңерди чечкиле да барып карап көргүлө. Мына кандай, даже раак барбай эле, моун деле карап көргүлө, кандай болду. Кайсы президенттин маалында ушундай болду эле монумент. Бул да кыргыздын сыймыгы мындайча айтканда. Дворец спорт аренаны карап көрсөңөр, Спартак кандай болуп калды? Спартак ичи карап көргүлө, канча эмне деген эмелер курулуп атат. Больницалар неме, ошонун баарын карагыла да. Анан жөн эле могу жерде мен ушинтип айтып койсом, сен деген пахта коюп атасың, сен тинтип атасың, сен мынтип атасың деп айтасыңар да. Эч кандай пахта жок. Болгондой айтыш керек да. Мына если жакшы иштер жасалып атса, жакшы иштер жасалып атат деп айтыш керек. Акты ак деш керек, караны кара деш керек. Анан жөн эле олтуруп эле жөн эле кыйкыра бергенде, мен кыйкыргандардан эң биринчиси мен болушум керек. Жакшы мындай кыйкырып, мындай туура эмес жасаган иштер. Бирок мен айтып атам, туура эмес жасаган иштерине мен туура эмес деген баа берем, туура жасаган иштерине туура деп эметем. Мына бир ушул мына карагылачы кандай сон эме жасалган, мына өзүңөр көрүп турасыңар. Ушулардын баарын бул деле мындайча айтканда чоң эмелер да. Мына кайсы президентте жасалды эле ушулардын баары. Мына жасалып атат. Анан кийин туруп алып эле бияктан пахта коюп атасың, сага бийлик. Мен бийликке барган эмесмин, барбайм бийликке. Мага бийлик деген кызыктырган эмес. Мен жашоомдо энерген жашаганды жакшы көрөм. Спокойный жашаганды жакшы көрөм. Шашпай басып, мына азыр эле шашпай басып жүрөм. Ошон үчүн акты ак деш керек, караны кара деш керек. Анан тиякта эмелер чыга калат. Өлүп баратсам да көрбөй атам го эчтекени деп. Андайлар мына даже
троллейбустарды эметкенде могу эмелерди карасаңар жолдордо өтүп баратсаң жалаң эле провод тиякта бир маңка биякта бир маңка проводдор эле жүрчү эле. Аз карасаңар Советскийден айдасаң, Белинка менен Проспект Мира менен айдасаң кандай сон. Ошонун баары кетет да. Мына пособияларды эметип атат. Мунун баарын айтыш керек. Мына монун баарын көрсөтүш керек. Ладно, рахмат, урматтуу Facebook колдонуучулар. Көптөн бери чыккан эмесмин. Түз эфирге мына чыгып атам. Бардыгыңарга чоң рахмат. Ондай биздин ушундай карагылачы. Биздин аянтыбыз ушундай болуп калды. Красота. Могу жер өңгөчөсү манасы таусун турган карагылачы. Дүркүрөйт. Мен жакшы алыңыздар, аман болуңуздар. Түз эфирди ушуну менен токтотоюн. Аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.